Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Бишкек шаарынын так ортосунда мына ушул жаңы курулган 16 кабаттуу үйдүн астыңкы 1-2 кабатындагы сатыла турган коммерциялык имараттарды көрсөтөбүз. Жалпы 1300 квадраттай аянт коммерциялык имарат сатылат. Бул Бишкек шаарынын так ортосунда жайгашкан. Тагырагы мына ушул Жумабек көчөсү менен Тимирязов көчөлөрүнүн кесилишинде турат. Ылдый жагында 70 метр ылдыйда параллель өткөн Жибек жолу проспектиси, наркы бетте болсо Береке тойканасы, нар жагында Улуу Тоо чайканасы. Ал эми күн батышта болсо Калык Акиев көчөсү, нар жагында Жаш Гвардия бульвары, бул жакта болсо Ош базар КТРК жайгашкан. Рыскулов көчөсү, нар жагы Чүй проспектиси болуп калат. Ал эми күн чыгыш тарабында болсо Үметалиев көчөсү өткөн. Мына ушул эки көчөнүн кесилишинде бурчта Оомат курулуш компаниясы тарабынан курулган 16 кабаттуу үй турат. Астыңкы 1-2 кабаты 2 блоктук тең коммерциялык имарат. Бул жерге эми офис курса болот, жанагы мейманкана курса болот, медициналык борбор курса болот, ар кандай багытта иштетсе болот. Бүт коммуникациялары борборлоштурулган шаардык коммуникация туугандар. Анда кирип бир катар сиздерге көрсөтөлү. Толук объект бүткөндөн кийин сырткы благоустройствосунда мына вагончиктер алынып, бул жактарга дагы унаа коюучу жайлар болот экен. Алдындагы Жумабек көчөсү бул асфальт болгон көчө. Алдында болсо көрүп турасыздар, бүт унаа коюучу жайлары коюлуптур. Сырткы фасадтагы мына көрүп турасыздар, бүт бүткөрүлүп, терезелери коюлуптур. Жалпы 1000 квадрат, мына ортодогу 2 блоктун кошулган жеринен бир жагы 500 квадраттан 1-2 кабат, жалпы 1000 квадрат ушул жагы. Ал эми дагы 300 квадраты нар жактагы эшиктен киргенде наркы блоктун мына 1-2 кабатында дагы 150-150ден 300 квадраттын тегерегинде бар экен туугандар. Азыр эми ушул коммерциялык имаратты сиздерге бир катар көрсөтүп чыгалы. Дареги сиздерге түшүнүктүү болду. Бул шаардын так ортосунда жайгашкан. Бул жерге кандай гана бизнес кылбаңыз, кандай гана ишкананын кеңсесин ачпаңыз, хостел кыласызбы, мейманкана кыласызбы, бүт нерсе жарай берет, биз иш жүрүшө берет туугандар. Анда келиңиздер, бул жер мына унаа коюучу жайлары, бул жагы жашыл зона боло турган жайлары, тротуарлардын орду көрүп турасыздар. Мына бул жерде мына кире бериш эшиги коюлган. Нар жакта да мына тепкичи турат, ал жактан дагы наркы 300 квадратка ошол жактан кирсе болот. Анда кирели дагы бир катар көрсөтүп чыгалы. Бул ошо Патпсо боюнча турат. Негизги кире бериш эшиги 1300 квадрат аянт издеп жаткан болсоңуздар, 1300 квадрат мына ушул сиздерге сунушталат. Негизи 1000 квадратты ушул жагын эле алсаңыздар болот. Нар жагын 300 квадратты башка бирөө сатып алса дагы болот негизи. Мына киргенде сол жакта тепкич жайгашкан. Азыр биз 1 кабатты көрсөтүп берели. Мисалы, кандай гана бул жерди багытта иштетпеңиз, ушул жерде ресепшн кылса болот. Киргенде мына оң жакта кең аянты бар, көрүп турасыздар. Терезелери да аябай бир узундугу бир 5 метр келген, аябай панорамный чоң терезе коюлган. Алюмин каражаттарынан. Анан Оомат курулуш компаниясы тарабынан курулган көп кабаттуу үй экен. Мына ол 1 кабаттагы, 2 кабаттагы тумбалары дагы узун туурасы 70-ке 70-тик, анан диафрагмалары дагы аябай узун, калың ушундай курулуптур туугандар. Мына бул жактарын караңыздар. Мына бул жактары дагы аябай кенен. Бул түндүк тарабында турат. Үйдүн короосу жагында 2 терезеси жайгашыптыр. Бүт вентиляция, таза суу, канализация, башка коммуникация, шахталары бүт ар жерден тиешелүү жерлерден өткөн. Полдон потолокко чейинки бийиктиги дагы аябай бийик. 4 метрден ашуунураак окшойт менимче. 4 метр деп болжолду айтып койсок дагы болот. 1000 квадрат чыгат 1-2 кабаты. Мына бул жерди караңыздар. Узунунан коридор кылса болот экен. Узунунан коридор кылса болот. Ал үчүн мына сырттан киргенде
Сырттан киргенде бул жер ресепшн болот, экинчи кабатка чыгат. Мына бул жерден түз өткөндө эле мына каласа оң жакка бурулуп бияка кабинетке кирсе болот. Мына бул жерге бир эшикти коюп, бул жака бир чоң зал кылса болот. Анан коридор менен келип тугандар түз барып бул жака кабинеттерге бөлүп киргизе берсе болот. Муну эми баягы хостелный вариантка да иштетсе болот экен тугандар. Мына бул жерде дагы бир эшик болот. Каласа бул жагынан кирсин, каласа бул жагынан бир эшик кылып койсо болот. Ал эми ошол эле коридор менен түз келип мына бул жерден кирсе болот тугандар. Ар жерден каалагандай кылып бөлүшсө болот экен да. Мына бул жерге дагы бир чоң зал, конференция залдарды курса болот тугандар. Көрдүңүздөр? Терезелери дагы аябай чоң терезелер коюлуптур. Мына сырттагы бүт ушу курулуштун калдыктары, вагончиктер бүт булар убактылуу эми бардыгы алынганда ордуна асфальт басылып, унаа коюучу жайлары бардыгы курулат экен. Жакшы болот экен туугандар. Үй аябай жакшы курулуптур, көрүп турасыздар. Бул эми ушу курулган боюнча мына дубалдары кирпич урулган тараптары шыбалган боюнча, терезелери коюлган боюнча, мынандай труба шахталары тартылган боюнча турат экен. Мына бул коридорду көрсөттүк жана. Коридор менен түз келип оң жакка бурулат коридор. Мына бул жакка кире турган болсо, бул жакта дагы төргө чейин аралыгы бар экен. Биякты бир кабинет кылса болот. Мына бул жактагы бир чоң зал болчудай мына төрү. Көрдүңүздөр? Азыр эми курулуш компаниянын усталары ушул жерде убактылуу пайдаланып турат экен. Көрдүңүздөр? Аябай кең аянт. Ушул мына биринчи кабаты жалпы 500 квадраттын тегерегинде. Тех паспортунда так жазылыптыр. Бул көп кабаттуу үй өзү эксплуатацияга толук берилип, жашоочулар кадимкидей жашап атат экен. Бул коммерциялык имараттын тех паспорттору дагы бардыгы бар экен. Кааласаңыздар ушу электронный вариантын WhatsApp-ыңыздарга жөнөтүшү да мүмкүн, ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Жакшылап келип, көрүп, документтерин карап, текшерип дегендей жаккан болсо, эртерээк колго киргизип алып койсоңуздар жакшы болот. Тепкичтен чыкканда оң жакта мына бул эшиктен чыкканда биягында балкону бар экен. Аябай жакшы. Бул жерде мына эшиктен киргенде биринчи кабат менен экинчи кабаттын планировкасы коёндой окшош. Окшош туугандар. Биринчи кабатта кандай зал болсо, ошондой эле зал. Биринчи кабат менен экинчи кабатты ошондой кылып эле бөлсө болот. Бирок экинчи кабатта мына жагында балкону бар экен. Сыртка чыкканга, коридордо келгенде ал жагында балкону бар экен. Мына бул жерлерди дагы пайдаланса болот туугандар. Караңыздар. Эми муну жакшылап бир пайдаланасыздар. Мына эми тазалап, мына усталар анча-мынча майда чүйдө кийим кече бир нерселерини тазалап алып чыгып кетсе, туугандар, анан стройканы баштай берсеңиздер болот өзү. Мына кеңири да, аябай кеңири туугандар. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын аянты дагы, планировкасы дагы бардыгы окшош. Мына бул жагында дагы терезеси бар экен. Эми бул жактан ушул турак жай комплексинин короосу, мына астында подъездер бар, наракта да подъездери бар экен. Үмүталиев көчөсү жактан негизи үйдүн короосуна кирет экен. Мына бул көрдүңүздөр, аябай жакшы экен. Экинчи кабатта дагы полдон потолокко чейинки аралыгы кеңири. Биринчи, экинчи кабат ошондо 500 чарчы метр чыгат. Баасы $1100 шашылыш сатылат туугандар. Шашылыш. Бартер вариант маселелерин карабайт. Вариант жок, бартери да жок. Нак акчага сатабыз дейт. Эми нак акча болгон үчүн Кудай буйрса ушу квадратынан жакшы эле скидка кылып түшүп беребиз деп жатат. Жакшылап сүйлөшүп аласыздар. Колдон чыгарбаңыздар бирок. Эртерээк аракет кылып, эртерээк сүйлөшсөңүздөр, Кудай буйрса бул имарат сиздердики болуп калат иншалла. Эми элестетиңиздер, мына бул 500-500дөн 1000 квадрат жерге мейманкана ачсаңыз, хостел ачсаңыз, бул жерге медициналык борбор ачсаңыз, бул жерге кайсы бир ишканаңыздын офисин ачсаңыз, өтө сонун болчудай да бул жерчи, өтө сонун болчудай да. Жайгашкан жери эң мыкты жерде да. Эң мыкты жерде. Андыктан жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Квадраты $1100 шашылыш сатылат. Документтери баары так. Тех паспорту бар экен. Нар жакта дагы 1000 квадраттан сырткары наркы блоктун
Birinci, ekинчи кабатында 300 квадраттын тегерегинде дагы бар экен. Ал жакты ошо жалпы алам десе жалпы алсын, болбосо бул жагын эле алсын. Нар жакты өзүнчө сатам. Же карап көрөбүз, же өзүбүзгө калат деп ошентип ээси белгиледи. Ал 300 квадрат наркы эшиктен киргенде биринчи жана экинчи кабатта жайгашкан. Мына сырткы фасадты көрүп турасыздар. Жакшы бүтүптүр негизи. Андыктан жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Бишкек шаары Тимирязев көчөсү менен Жумабек көчөлөрүнүн кесилиши болуп калат. Оомат курулуш компаниясы курган жаңы турак жай комплекси ушул көп кабаттуу үйдүн биринчи, экинчи кабаты. Азыр өзү ушундай эле имараттарды алып иштетиш зарыл болуп турат. Ишиңиздер жүрүшсүн, ушул жер гүлдөсүн, өссүн, өнүксүн туугандар, сиздерге бир жакшы пайдасын тийгизсин.